Бул менин клен сиропу менен жасалган камыр туруш синабону бизче корица менен булочкалар жаңыланган рецепти. Шекердин ордуна клен сиропун колдондум. Ал эми камырдын нымдуулугу жогору болгондуктан алар абдан жумшак жана даамдуу болот. Камыр менен иштөө бир аз татаал болду, бирок акыры мен каалаган натыйжага жеттим. Мен ишти кечинде жасалган күчтүү ачыткыдан баштайм. Ал бөлмө температурасында 8 сааттан 12 саатка чейин ачыйт. Ал 3 эсе чоңойгондо даяр болот. Негизги камыр үчүн адегенде баардык суюк ингредиенттерди клен сиропу менен аралаштырам. Андан кийин ун кошуп, баарын шпатель менен аралаштырам. Бул этапта колду колдонбойм. Камыр чогула баштаганда жумшак май кошуп, кол менен жууруп баштайм. Бул бир аз убакытты алат, бирок май толугу менен сиңиши керек. Андан кийин камырды 30 мүнөт тыңдырам. 30 мүнөттөн кийин кайра бир аз жууруп, идишти майлап, камыр экеси чоңойгуча коём. Бул камыр абдан жумшак болгондуктан ал көтөрүлгөндөн кийин муздаткычка 2 саатка же түнү бою коём. Бул камырды жаюуну жеңилдетет. Муздаган камырды жайып, жумшак май сүйкөп, күрөң шекер менен корица аралаштырмасын тегиз себелейм. Анан рулет кылып ороп чыгам. Бөлмө жуулуу болгондуктан камырым бир аз бошоп кетти. Ошондуктан силикон килемченин жардамы менен аны бир нече мүнөткө тоңдургучка салып алдым. Андан кийин бөлүктөргө кесип, формага тизип, кайра көтөрүлгөнчө күтөм. 180 градус Цельсий температурада 40 мүнөттөй же кызарып жумшак болгончо бышырам. Алар бышып жатканда кремди даярдайм. Крем чизди кант упасы менен бир аз каймак менен жылмакай болгончо аралаштырам. Даяр болгон жылуу булочкалардын үстүнө кремди сүйкөйм. Жумшак, үпүлдөгөн жана табигый таттуу. Менин каналымда азыр 70тен ашык видео бар. Алардын көбү камыр туруш жөнүндө. Эгер сиз менин видеолорумду көрүп, жаңы нерселерди үйрөнүп жатсаңыз, бирок дагы эле каттала элек болсоңуз, азыр катталып коюңуз. Бул мени колдоонун жана ушул сыяктуу рецепттерди чыгарууга жардам берүүнүн жалгыз жолу. Чоң рахмат, көрүшкөнчө.